Aynen sen жазмай келгенбиз. Болмаған өр жасқан екенсің бро. Мына қалай деле жазған турбайбы? Өр жас тұр. Ооба. Қара. Сен корова, мен бук. Ладно, ребят. Русланды оқуайын ба? Давай. Руслан, жашоодо койгон максатым дейт. Мени таарынткан адамдардан өч алуу дейт го. Жаштық қылым. Ешнәрсе білмей жазбағым да. Тұра қалсам. Білу эле жазгам. Өзү пендебиз да. Кечиримде болуш керек. Жигиттер, чынында башында өч алам деп жүргөмүн. Анан ушу бардык жинимди жеңилтканы чыгардым. Мен силерге наоборот ыраазымын. Силердин артыңар менен мен ушундай формага келип алдым. Senin birinci günlerin ne kadar oldu? Özgün koldan çıkan ballardan böyle. Cengiz deyт. Давай, Сань, не будем сторис снимать. Да будем, Джан, это же память. Давай, Сань, не будем. Да будем, Джан, давай. Чыңгыз, кайсы кыз жагат? И Ай, Чика, да, целый список. В смысле список? Давай, Зай, начнем с того, что, во-первых, я был в 8 классе, а во-вторых, тебе было 9 лет. Ну и что? Ну и что, это же в прошлом, Зоя. Мы же с тобой Это счастливы. как обычно. Данчик. Газировок. Сүйгөн адамы. Уже айтпай эле коесуң го. Сүйгөнүм. Оттуда. Моя маленькая, мы с тобой обязательно будем всю жизнь вместе и самые счастливые. А мен башкача кылып жазмакмын. Эми силер менен бирге чогуу окуп калсам башкача кылып жазмакмын. Менин сүйгөнүм татуу. Билбейм эмнеге сүйөм. Балким көздөрүң жагат, үнүң жагат, күлгөнүң жагат, урушканда жагат. Сен мен менен отуруп сүйлөшүп жатканда кээде сени укпай, сен жүзүңдү карап кыялга кирип кетем. Анткени сүйгөн адамдын көзүндө бар жазылган. Негизи сүйүү, камкордук, сый, эркиндик, ишеним. Адамды жаман жакшы сапаттары үчүн эмес, адамды же сүйөсүң, же сүйбөйсүң. Сен ошол адам менен өмүр бою бирге болгуң келет. Жана бирге чогуу болуш үчүн сен бүт нерсеге даярсың деп жазмакмын. Ай, улум жаман романтиксың го. Экисин окуйн, а? Давай. Айзада дейт. Сураныч, окуй эле койчу аны. Анда окуп эле койсун, окусун, Оку, давай. Чын эле балдар. Биздин класс өзүнчө эле Санта Барбара экен. Ладно, окуй эле койчу. Мен сүйлөгүңдү окуй элеппи. Давай, давай. Султан. 93-жыл. Телец. Жакшы көргөнүм розовый. Жок, жигиттер ал эми тамаша эле болчу. Не дейсиң? Иә. Эй, сволочь. Сен памятиңди жоголткон киши эмеспи? Жок, катын. Кандай жан? Жан нерсе аз барып түшүндүрүп берем. Катын болкандым бе? Катын болкандым бе? Катын көксүн. Сүрүп деме. Жок турбайбы? Эмне
Эмне жок? Фурацилиновый раствор, пронолит и пихохавт. И мазь для ожогов, левомиколь же пантенол. Булардын баарын аттарын кактын жаттап алдым. Муну сүйлөшкөнбүз врачта. Ошондой беле. Унутуп калган турбайбы? Эскайран, достор! Нешинде болуп атасың? Жакшы эле бар. Жана көрдүң го саман катуу күйдү койнун. Бизде эмне жардам керек? Жардам берди уже. Да Кудай сактаптыр. Абайлабайсыңбы? Бутуна эмне арак төгөсүң? Мен кайдан билдим мына арак экенин? Карабайсың ичине жакшылап. Сен де бакашка арак куюп коесуң өзүң. Сен кечкене мен тыйып жүрөсүң. Ичпе нерсени. Так, успокоились. Баары жакшы. Ожог катуу болгон жок. Андан көрө Айдар, Айбек силер сууга баргыла, бирок муздак суу алып келбегиле, хорошо? Бас. Айзада, Марлен. Фурацилиновый раствор, пронолин же пихохавт. Это первая помощь при ожоге, элементарно. Жанымда бар, издей берейин. Ооба, издеткиле. Улук, сен анча деле актер эмес турбайсың? Түшүнгөн жокмун. Мен билем баарын. Татуу экөөңөр жөнүндө. Бирок коркпой эле кой. Эч кимге айтпайм. Бул экөөбүздүн ортобузда сыр болсун. Ой, бияка эле жатыр. Чын элеби? Ооба. Бер. Тату! Ромео! Турдуңарбы? Турдук. Эме, татууну көргөн жоксуң? Хотя бы татууну күндүз жөн койчу. Кызык эле киши экенсиң. Жок, тура эмес түшүнүп алдым. Эме, татуу керек эле ма, издеп аткан болчумун. Татуу ашкана жака кеткен жана. Рахмат. Ооба дейт. Кайра. О, Каяш! Вы же фотограф, да, кстати? Да. Блин, вы можете нас с девочками сфотографировать? Мы, оказывается, уже через полчаса выезжаем. Хорошо. Все нормально. Эме, татууну көргөн жоксуң? Тату? Көргөн жокмун. Ну, здесь где-то, куда она могла уйти? Сфотайте, да? Да, хорошо. Девочки, пойдемте быстрее. Терпочек. Все, давайте бутыңар кылгылачы, жөнүнө кылгылачы, эмне болтасыңар эти. Колуңду эметсең? Вы фотоете? Да, снимаю. Все, давайте. Знаете, типа, как модель по-кыргызски, я же так надо поставить. Ходите, Айпин. Нормально, чукрёчь, на кем вы соберитесь, вот, все нормально. Лук, кетtik mi?
Ассаламу алейкум, урматтуу Екатеринбург шаарындагы мекендештер. Бүгүн 23 февраль торговый центр Карнавалда 10 жылдык деген кыргыз кино комедиясы болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей бүгүн мекендештер уже чогулуп жатат. Буюрса баары алдыда. Андыктан биз менен бирге болуп, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпагыла. Ассалаумалейкум байке, кандайсың? Кинонун немеси боюнча суроо берейин дегем. То есть кандай болот деп күтүп атасың? Ойлойм эми трейлерде кандай болсо ошодон дагы жакшыраак болот деп күтүп атам. Андан тышкары бизде конкурс лотерея деген болуп жатат. Муну көрдүм. Артынан 4 цифра жазып койгула. Любой департамент штаттагы ошол жакта конкурс болот. Ачылай эле бизде баалуу. Sen durmuş tutsak çüröktü hop olmayın. Ağan bolup жүрөмүн абыройлуу. Açık aytam kankende anı koydu. Habay sallayıp baykaçı karlıgaçım. Hey azap oldu ağanan hey azap oldu. Doktor lekmin özü bastırgayım. Duraldaysın canımda şoktan boyum. Dura düşün kara göz, dura düşün. Sen durmuş tutsak çüröktü hop olmayın. Айкөл мана спорт клубунун тренери бир жагынан өзүм роднойунда окуган Жыргалбек Фунарбек чакырып алганга уруксат этиңиздер. Ассаламу алейкум, кандайсыңар мекендештер? Келпештер чоң рахмат. Бүгүнкү жигиттердин биздин майрамыбыз дагы жыл кол чалып коелучу бүгүнкү майрамдар менен. Сиздер үчүн биз лотерея конкурсу уюштурганбыз. Келип эле кино көрүп кетпестен билектерди жана акчалай сыйлыктарды дагы ойнотуп утуп кетсеңиздер да болот. Атайын билеттерди кирип келатканда айрылдың белең? Алып чыкты. Айрып ушул жактан аралаштырабыз да, кимдики чыкса ошо билеттин ээси болот. Ушу $200 уттуңуз. Эмнеге каратасыз ошо $200? Рахмат. Экизар уктуңуз келип туруңуз киного. Ким менен келдиң? Мен апам менен, атам менен. Жакшы. Атаң жакшыбы, апаң жакшыбы? Апам. Апаң жакшыбы? Молодец. Мен муну атаңа берип кой майрамында. Макулбу сеникинен да майрам. Молодец. Кол чапыңызга кичинекей жеңүүчүбүз. Так. Кийинки жеңүүчүбүз Залкар 776 деген ким? Залкар кол чабуулар болсун. Кандайсың Залкар? Жакшысыңбы? Жакшы. Киного биринчи жолу келишимби? Ошода мурда көрбөп турмун. Ар бир клиентти көрөм да ким келет деп. Кимдер аркылуу келдиң? Кимдер менен келдиң? Инстаграмдан көрүп. Инстаграмдан көрүп келдиңби? Сөзсү. Эми кинодон эмнени күтүп атасың? Кандай? Эми позитив. Позитив күтүп атасың? Жок, куттуктайбыз анда. Белең кут болсун, Кол чабуулар болсун бизден. Кыздар сүйлөсүн. Кел. Анда староста катары мен сүйлөп коеюн. Классташтар 10 жылдыгыбыз аябай сонун өтүп жатат. Данчик, сага рахмат ушинтип бизге дасторкон жайып, тосуп алдың. Көптөн бери көрүшпөгөндөр көрүштүк. Жаңы адамдар да кошулуп калыптыр бизге. Кылыч Эркинбекович, Айпери, Улук. Көрө элек адамдарды көрдүм. Биле элек нерселерди билип алдым. Макул, жакшы алыштар. Бул жакка да болот азыр.
Кандайсың, жакшысыңбы? Кандай болду? Кино жакшы болду. Кандай мындай. Эмнеси менен мына бияктар окуй, эмнеси менен айырмаланды? Кинонун эмнеси жакты дегенде? Кинонун 10 жылдык 10 жылдык өзүң окуп жүргөн нерселериң эстеп ошол болду. Өзүң окуу мезгилиңде короче эстеп кызыктуу жакты. Көп кино күтөбүз. Келип туруңуздар. Ассаламу алейкум. Кино жактыбы? Кандай болду кино? Жөн сүйлөп коңуз. Эмнеси менен жакты кино? Позитив жагынан баары жокту кантип койду. Кesa кеста сүйлөп коңуз. Бүгүнкү конкурстун жеңүүчүсү болду. Эң Эң биринчиси кирип келип эле бир жакшы тилектер менен киргенбиз. Мен деле ойлогон эмесмин ушунчанын арасынан биринчи баягы чыгып каламын деп. Бирок аябай везучий машина өзү да негизи везучий машина, анан номери дагы везучий да. Атыңар анан түү кодко ошо машинанын номерин жазып коңуздар, Ошо 318 беле машина. Биринчи жолу киного келип, анан белекти утуп алып, плюс негизи 312 болуп калса жакшы болмок, бирок 318 деле аябай везучий неме экен, аябай жакшы. Негизи сонун кино болуптур. Жактуу кино эмнеси менен жакты кино? Эмнеси менен? Мындай тамашасы же сүйүүсү, кайсынысы бүт бары? Баягы тамаша дагы, сүйүү дагы, баягы бардык нерсенин да бир жакшы тартышыптыр да, негизи аябай сонун жакты. Макул, келип туруңуздар, күтөбүз дагы. Чоң рахмат. Достор, жаңы эле 10 жылдык киносунун биринчи сеансы болуп бүттү. Кандай болду кино? Кандай экен? Оюн айта кетти. Кинону көргөндөр эле билет, аябай жакшы болду негизи. 10 жылдык, мен да как раз 10 жылдыкмын да, өзүм да элестетип атам да, ошону ордуна коюп. Чындап эле ушундай да. Өтө жакшы экен, көркөмүштүү жери дагы, сүйүү дагы баары камтылыптыр. Кыскасы келип көргүлө. Ошол кинонун кайсы жери мындай кызыктуураак болду, эмнеси менен өзгөчө эле болду, эмнеси менен эсиңде калды? Бул жерде атаман талашканы бир. Анан кийин баягы классташтарым бири-бирин сүйүп жүрүпчү. Анан кийин баягы классташ бири-бирине туура келбей, эки жактан таап алганда кыйналып ошондой болот экен да. Менде да болгон да бул нерсечи. Классташымды жакшы көрүп жүрүп, ал башка бирөө менен сүйлөшкөнчү. Анан ошол чувствону кадимкидей алдым да өзүмөчү. Баарын чагылдырыптыр ошо. Балдар молодец, эмне дейсиң? Всё, ийгилик, чоң рахмат силерге келгениңиз үчүн. Кино боюнча сурайлы дегенбиз. Сон болду, сон. Бул жака кайт, бул дагы ушундай койсо. Да, сон болду. Тамаша. Тамаша. Жана ошондой эле бүгүнкү 10 жылдык кинобузга Экатеринбург шаарындагы иштеп эмгектенип жүргөн Акылбеков Stores деген наушник, телефон, аксессуарды саткан биздин мыкты бизнесмен жигитибиз келиптир. Салам алейкум. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы. Жакшы болдусуң. Өзүң жөнүндө бир аз толук тааныштыра кетпейсиңби? Мен атым Дурусбек Акылбек уулу, ушул Екатеринбург шаарында 2017 жылдан бери окуйм. Чогуу иштеп дагы жүрөбүз. Декабрь айынан бери ушул жылдын получается Акылбеков Store деген магазин иштеп баштадым. Ошол магазиндин артынан ушундай нерселерге чакыруу болот экен, анда мындай тааныштар чыкты ошол. Сиз менен да ошол магазин аркылуу таанышып калдык, Пранк аркылуу аябай тааныштык да. Пранк аркылуу жакшы тааныштык. Ошондой эле бүгүнкү киного келдиң, жактыбы бүгүнкү кино? Кайсы жери жакты, сүйүү жагы жактыбы же тамашалары жактыбы дегендей? Мен өзү ошол нерсени жалпы эле айтып кетсем, получается Екатеринбургда ошол кино алып келген бир эле Мунар байке бар экен, ошол Мунар акеге чоң рахмат. Потому что көптөгөн немелерде, мисалы, биз YouTube'га чыккыча аны көрө албай калабыз да. Аны бул жакка алып келип, Мунар байке бизге көрсөтүп атканга чоң рахмат. Кинонун өзү жалпысы айтса, жалпысынан жакшы чыккан, жакшы тартылган, күлкүлүү, тарбиялуу жагы да бар. Ошол жагынан ар дайым келип, ошол биздин немелерди колдоп, кинону көрүп, көңүл ачып тургула. Ошол. Чоң рахмат, келип турлар силер дагы, колдоп келип турлар. Чоң рахмат. Жана ошондой эле достор, бүгүнкү киного атайын алыстан артып эң сыйлуу адамыбыз, эптеп чакыруу барагын чакырып келген Екатеринбург шаарындагы авиабилет саткан биздин жигит досубуз Дастан деген жигитти чакырып коелук. Кол чабалар болсун жигитке. Салам алейкум, кандайсың доске? Жакшысыңбы? Бул дос болот, ошондуктан ушу дос болгон атынан Доске деген кинону алып келели деп атабыз деп койсуң. Кандай жакшысыңбы? Так, өзүң жөнүндө толук тааныштыра кетчи. Екатеринбургда канча жылдан бери иштеп эмгектенип жүрөсүң? Качан кетесиң дегендей.
Буюрса биринчи кетерибизди айтпай эле туралы. Сенден кийин кетет окшойм негизи. Анан Екатеринбургка келгениме аз эле болду. Мындайча айтканда 10 эле жыл болду. Эртеңине кетебиз деп келгенбиз. Көз ачышыбыз уже 10 жылдын жүзү 10 жыл өттү. Кудай буюрса муни мындайча айтканда бүгүн кино мощный болду. Ар дайым ошо элиң үчүн, жериң үчүн кызмат кылып жүрө бер. Анан эмгекти сиңип койдуң окшойт Екатеринбургка. Чоң эле жүрдүк, КВНде жүрдүк, болгон жерде жүрдүк. Мына зал жаштарды бир жакшылыкка буруп атасың. Көчөдө жүргөн жаштар баары залга да барып атат. Залдагы балдарын кайра ушул эле жерде эл үчүн гана маданият жагына кызмат кылып атат. Бул Мунинин өзү жөнүндө айта кете турган болсом, жигишке 70 өнөр аздык кылат деген болсо, бул жигитте 89 өнөр бар да. Себеп дегенде залдагы балдардын көпчүлүгү микрофондо сүйлөйбү. Бул жигит менен чогуу КВНде ойногонбуз, сборныйда жүргөнбүз. Иногда рэпердайт, бийлейт, короче баардыгы бар да. Ошон үчүн ушуну танбай эле жүрө бер. Анан кино жөнүндө айта турган болсом, кино буга чейинки жигиттер айтты окшойт. Кино действительно жүрөккө жакты. Кыргыздын киносу өнүгүп атыптыр. Бул кинодо юмор дагы бар экен, жүрөккө тийген нерсе дагы бар экен. Ошондуктан биздин кыргызстандык актерлорго киносуна алга дейбиз. Анан муну айтмакчы, кийинки кино Доска деген кино экен. Значит, Доздун киносуна келебиз да. Жаман рахмат. Анан ошо аягында ошо кыргыз элине Екатеринбургда биздин мекендештерге бир сөз сүйлөп коебузбу? Келген кино көрүүчүлөргө дегендей. Бүгүнкү кино көрүп кеткен мекендештерге баардык досум атынан, жалпы администрация уюштуруучулар атынан чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле Екатеринбург шаарындагы мекендештер. Биз Россия жерине иштегенге келгенбиз. Главное иштеп, аман-эсен мекенибизге кайтабы. Анан бүгүн 23 февраль жакшы дата. Жигиттердин ата мекендик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө ата мекенге болгон патриоттук сезим жашасын. Все. Иштегене келип анан кино көргөнгө да келгенбиздер. Чоң рахмат. Достор, 10 жылдыктын кинонун экинчи сеансы болуп бүттү. Ошол экинчи сеанска өзүнүн белегин берип спонсор болгон биздин Насырбек деген жигитибиз менен ассалам алейкум. Өзүң жөнүндө толук тааныштырып кеткенсиң. Менин толук аты жөнүм Насырбек Камчыбеков. Ушул жерде 3 ай болуп калды. Ошол ичинде Екатеринбургда жаштарды чогултуп, буюрса таланттарын карап, ошо блогер тармагын өнүктүрөйүн деп 3 айдан аракет кылып жүрөм. Ошол жалпы айтканда. Жакшы ийгилик ишиңе. Жана ошондой эле бул киного келдиң, кинону көрдүң 10 жылдыкты. Ушул сизге жактыбы кино? Кино негизинен өтө сонун тартылыптыр, баардыгы эле көрүп атып, баардык инсандарга жакты. Кинонун негизи өтө сонун болуптур. Сизге да чоң рахмат. Ушул кыргыз элине жакшы өз убактыңызды бөлүп жакшы кино көрүп атасыз. Сизге да чоң рахмат. Кино өтө сонун болгон достор. Мага өтө жакты. Чоң рахмат. Ошо кинонун кайсыл жери жакты, кайсыл жери эсиңде калды дегендей? Негизи кино негизинен классташтар жөнүндө болгон. Классташтардын Тодо окуясы өтө сонун болгон. Особенно койгон жери бар го, ошол жер өтө күлкүлүү болгон экен, ошол жер жакты бизге. Чоң рахмат, келип турла. Көрүшкөнчө чоң рахмат баарыңыздарга. Котур, акыркы кыргыз элине каалоо тилеңди айтып койчу комунун. Акыркы кыргыз элине баардыгына тынччылык болсун негизинен. Баарыңыздарга чын соолук, узун өмүр, жашоодо эч убакта кыйынчылык көрбөңүздөр, баарыңыздарга ийгилик, жашоодо эч өксүбөй, дайыма күлүп жайнап жүрүңүздөр. Баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат, айтканың келсин мен макул. Достор, ошол Кудайым буюрса, марттын 10-дорунда же март айында Кудайым буюрса жарым ортолорунда Доска деген кино келет. Ошондуктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Биздин каналга катталып, подписка болуп, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Жакында Доска деген кинодон көрүшкөнчө саламатыңыздар.